Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Парфюмдар жана ароматтар жөнүндө сүйлөшүп кетели. Негизинен кантип адашпай тандасак болот, кантип биз башкаларга жана өзүбүз үчүн тандап кетсек болот, ошого көптөгөн суроолорго жооп алабыз бул сабакта. Жана ошондой эле мен ойлойм, бул сабактын пайдасы өтө чоң. Анткени биз өзүбүздүн эле тааныштарыбыздын арасында жагымдуу жыттанып жүргөн адам болсо, биз ошого жакын болгубуз келет жана ал менен көбүрөөк сүйлөшкүбүз келет экен. Ошон үчүн парфюмдарды туура пайдалана билген, туура тандай билген бул өзгөчө башка адамдарды өзүгө тартуунун жана башка адамдарды жакындатуунун жолдорунун, куралдарынын бири экен, сонун куралдардан экен. Андыктан бул сабактын пайдасы сөзсүз түрдө сизге тиет деп ойлойм. Эгерде сиз консультант кеңешчи болсоңуз, анда сизге бул сабак көбүрөөк пайда табууга жана кардарлардын санын көбөйтүүгө сонун салым кошуп бере алат деп ойлойм. Негизинен ароматтардын ар кандай туруктуулугу боюнча ар кандай түрлөрү бар, ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Биринчи эле түрү бул мына духилер. Духилерде эфир майлары көп болот экен, жана алардын концентрациясы чоң болот экен. Андыктан ал туруктуу болот экен. Туруктуулугу 5 сааттан 10 саатка чейин болот экен. Ал эми эфирдик майлардын концентрациясы болсо 15%дан 25%га чейин болот экен. Эфирдик майлардын концентрациясы аз болгон сайын ал туруктуулугу азаят экен, жана көп болгон сайын туруктуулугу көбөйөт экен. Экинчи группа бул парфюмдар. Парфюмдарда эфирдик майлардын концентрациясы 12-13% тейлейт экен. Туруктуулугу болсо 4 сааттан 5 саатка чейин болот экен. Негизинен туруктуу болгондуктан булар дагы кымбатыраак экен туалет сууларына караганда. Бирок эң кымбат ароматтар булар духилер экен. Туалет суулары бул 8%дан 12%га чейин болот экен. Эфирдик майлардын концентрациясы, туруктуулугу 2 сааттан 3 саатка чейин экен. Негизинен туруктуулугу аз болгондуктан булар арзан болот экен. Бирок ошол эле учурда бул жыттарды тез алмаштырып туруу үчүн сонун мүмкүнчүлүк берет экен. Мурунку заманда адамдар 10 саат, 1 жума, 1 ай бою бирдей жыттанып жүргүсү келсе, азыркы заманда болсо адамдар тез алмашып, тез ар кандай болуп тургусу келет экен. Андыктан ушул жаңы заманбап тенденцияга ылайык мына туалет суулары сонун мүмкүнчүлүк берет экен. Тез жыттарды алмаштырып туруу, ар кандай жыттанып туруу үчүн сонун мүмкүнчүлүк берет экен. Эми төртүнчү группа бул одеколондор. Эң аз экен бул жерде 3%дан 5%га чейин эфирдик майлардын концентрациясы болот экен. Андыктан туруктуулугу дагы өтө аз болот экен. Көбүнчө одеколондор менен 80-90 жылдары көбүрөөк колдонулган. Азыркы учурда көбүрөөк туалет суулары жана парфюмдар көбүрөөк колдонулат экен. Духилер дагы мурункудай эле кымбат болгондуктан духилерди да колдонгондор азыраак. Эң массовый бул парфюмдар жана туалет суулары экен. Ароматтардын туруктуулугу боюнча негизинен мындай маалымат: мына кышында ароматтар көбүрөөк туруктуу болот экен да, жайында туруксуз болот экен. Анткени жайында күн ысык болгондуктан суу бууланып чыгып кеткенде эле ароматтар дагы бууланып тез чыгып кетет экен. Андыктан туруктуулугу азаят экен. Кышында болсо буулануу аз жүрөт, андыктан туруктуу болуп биздин денебизде, терибизде жакшыраак сакталат экен. Эми майлуу териде парфюмдар туруктуураак болот экен, ал эми кургак териде туруктуу эмес болот экен. Андыктан бул жерде кичинекей сыр менен бөлүшүп коелу. Сырдуу техника, бул техника мындай экен: сиздин мойнуңуздун астына же бетиңиздин кулак тараптарына сиз кичинекей бет майдан сүртүп туруп, анан ошол жерге парфюмдан чачып койсоңуз, ошол парфюмдун туруктуулугу 2 эсе, 3 эсе чоңойот экен. Андыктан ушул техниканы колдонуп койсоңуз, негизинен парфюмдук туалет суулары деле духиге окшоп көбүрөөк сакталып калат экен. Ароматтардын туруктуулугу дагы бул адамдын өзүнөн да болот. Мисалы үчүн айталы, бир духини сиздин таанышыңыз колдонсо, ага туруктуу болушу мүмкүн. Сиздин териңиз майлуу дейли, аныкы деле майлуу дейли. Ошол учурда сиздин териңизде жакшы сакталбашы мүмкүн. Ошол жытта башка жыт болсо жакшы сакталышы мүмкүн. Мисалы үчүн цитрус жыты коңшуңузда жакшы сакталат, сизде жакшы сакталбашы мүмкүн. Тескерисинче сизде муздак жыт жакшы сакталышы мүмкүн, анда жакшы сакталбашы мүмкүн. Ошого бул дагы мындай жеке индивидуалдуу суроо экен да. Андыктан таң калбаңыз, эмнеге менде жакшы турбады, тигиде турду. Демек бул подделканы алып алдым деп чочубаңыз эч убакта. Бул дененин ысык суугунан да болушу мүмкүн да негизинен. Техниканын жанында иштесеңиз дагы жыттар тез чыгып турат экен. Мындан да болушу мүмкүн экен. Сиздин досуңуз мисалы үчүн кондиционер жанында иштебеши мүмкүн. Сиз болсо кондиционер, компьютер же ошон жана башка көптөгөн техникалардын жанында иштешиңиз мүмкүн. Алар дайым вентиляция жүргүзүп, кулер иштеп турат, андыктан шамал жүрүп турат экен. Ошон үчүн жыттар да тез чыгып кетет экен. Абаны да кургатып берет экен бул техникалар. Ошон үчүн тез чыгып кетет экен. Парфюмдун түрүнөн да болот. Мисалы үчүн жумшак, назик, свежий, мындай билинер билинбес, ненавязчивый жыттар көбүрөөк туруксуз болот экен. Ал эми дерзкий, яркий, билинер, катуу билинген, күчтүү жыттар болсо көбүрөөк турат экен да биздин денебизде, терибизде. Ошол эле учурда мына цветочный жыттар туруктуу болот экен наркында. Мускатный, шипровый, древесный жыттар болсо цитрустардан дагы көбүрөөк туруктуу болот экен. Эң туруктуулардан алар ичинен пряный жана восточный жыттар булар эң туруктуу болот экен. Анткени булар эң күчтүү, эң дерзкий, эң яркий жана эң мындай страстный жыттар болот да. Ар кандай сырдуу техникаларды үйрөтүп кетели сизге. Булар сизге парфюмуңузду көбүрөөк туруктуу болуусуна жардам берет. Демек, бет май, лосьон же дене майын коет экенсиз денеңизге же мойнуңузга. Андан соң
сүрткөндөн кийин сиз парфюмду чачсаңыз болот экен, ошондо туруктуулугу көбөйөт экен. Экинчи техника бул таза жуулган ным чачка сепсеңиз, парфюм ошол чачта жакшыраак сакталат экен. Анткени курак караганда ным болгондо жакшыраак сиңет экен дагы, сиздин чачыңызда көбүрөөк жүрөт экен. Эми чач дегенде сиз сөзсүз түрдө башка эмес, сиз моюнду, кулактын айланасындагы чачка дагы чачып койсоңуз жакшы сакталат экен. Ушинтип сактасаңыз болот экен. Кийинки техника кийимге чачуу. Сиз кийимге чачканда сөзсүз түрдө эсиңизде болсун, ачык түстөгү кийимдерге чачсаңыз дак калып калат. Деги эле кийимге чачканда дак калып калышы мүмкүн. Ар кандай кийимдер болот. Ошо бул жерде этияттык менен, кылдаттык менен карап чачкан туура болот экен. Эми мына кийимге чачканда дайым эсиңизде болсун, сиз кийимдин көрүнө турган бөлүгү эмес, көрүнбөй турган ички бөлүктөрүнө чачканыңыз жакшы болот. Негизинен денеге караганда кийимде парфюмдар көбүрөөк сакталат да. Андыктан ошондой кылганыңыз жакшы экен. Анан манжет, воротник, куртканын ич тараптарына чачсаңыз болот экен. Ошондо жакшы, мындай караганда дак калып калса дагы ал билинбейт, көрүнбөй турган жерде болот. Ошол эле учурда жит көбүрөөк турат экен. Анан дагы бир сырлардын бири мына шарф жана жоолуктарга чачсак болот экен. Бул жерде да карап көрүңүз. Эгерде өтө эле ачык түстө болсо, анда эhtiyat кылыңыз. Балким чачпай эле койгонуңуз жакшы болот. Көбүрөөк мына кир көтөрүмдүү түстөрдө болсо, ошондо чачсаңыз болот экен. Эми биз життардын түрлөрүн көрүп кетели. Мына життардын түрлөрүнүн өзү көптөгөн аттары бар. Сиз каталог окуп атканда көпчүлүк учурда көрөсүз. Фруктовый, цветочный дегенди жазуусу көрөсүз. Ошол жерде мында описание түшүндүрмөсүндө бар да ошол жерде. Бул життарды кичине бир-аз түшүнүп алсаңыз, сиз житти життабай туруп, үстүртөн болсо дагы мындай элестете аласыз да ал життичи. Мына мисалы бул жерде биринчибиз цветочный життар деп турат. Цветочный життар бул ар кандай белгилүү гүлдөрдүн життары, таттуу гүлдөрдүн життары экен да бул жерде. Мына мисалы үчүн орхидея жана фортуната булар цветочный життар экен мисалы үчүн да. Бирок эч убакта бир гана цветочный же бир гана фруктовый деген життар болбойт. Көбүнчө алар аралашма болот. Анткени адамдарга парфюмерлер жасап атканда ошону эске алат экен. Адамдарга бир нота эмес, бир көп нота болсо кызык болот экен жана жагымдуу болот экен. Бир нота болсо тезде тажай турган болуп калат экен. Андыктан ошол араштырган аракет кылат экен да. Ошон үчүн бир гана түр болбойт экен да, аралашма болот экен көбүнчө. Эми пряный, мына фруктовый деп аталса, фруктовый деп өзүңүз эле түшүндүңүз, бул коонго окшогон ар кандай фруктылардын жити болот экен. Пряный булар жылуу болот. Жылуу жана бир-аз ачкылтоону болот. Эски дүкилердин житине окшоп кеткен життар да булар пряный. Пряный анан конфеттердин да житине окшоп кетет. Бул печенье конфеттердин житине окшоп кетет. Цитрус життары өзүңүз эле билгендей, бул мандарин, апельсин, лимондордун життары, мына цитрус життары. Шипровый життар. Шипровый життар илгерки дүкилердин житине окшоп кетет. Алар мох, ошол кандайдыр бир-аз кычкыл дамданып кетет шипровыйлар. Ошо эски дүкилердин одеколондордун житине окшоп кеткен життар да. Фужерный життар алар пряный, мына ошо конфет ошолордун ар кандай шимдиктердин життарына да окшоп кетет. Ошол эле учурда мындай ачкыл көбүрөөк премистер бар экен. Фужер життарын көбүнчө эркектердин ароматтарына көбүрөөк кошулат. Шипровый менен фужер жана пряныйлар. Зеленый жана свежий життар, мына эртең менен турганда таңгамал жамыр жааганда эми сонун жит келгендей болот, мына свежий чөптүн житинде. Ошол зеленый життарда көбүнчө табигый чөптөр, ошол жашылчалардын ар кандай життар кошулат экен. Көбүнчө свежий життары уже биз түшүнгөндөй эле мына ошол внутренняя свежесть деп коет, ошол життар экен да. Булар көбүнчө салкын життар, ысык эмес жана өтө муздактагы салкын життар экен да. Мына эми морской життар булар муздак болот. Мына кышында чыкса кар муздак болот, ошол життар экен да. Өзгөчө жай күндөрү өтө жагымдуу болот. Зеленый свежий життар жана муздак життар өтө жагымдуу болот да. Жай мезгилинде ысып атканыбызда. Көбүнчө жай мезгилинде ушул життарды көрүп колдонгонбуз. Анан кийин пудровый життар болсо, мына көбүнчө булар печеньенин життарына окшоп кетет экен, печенье. Древесный життар, мына древесный життар булар тактанын житине окшоп кетет. Тактанын кургак такталар болот, нын такталар болот, ошонун ар кандай түрлөрү болот экен. Аураны көрүп атасыз сүрөттө, бул нак тактанын жити эмес, бирок тактаны менен цветочный жит аралашкан болсо керек эле, эсте жок экен. Мына ушундай аралашма життар көп болот да өзү мына. Көбүнчө эркектердин життарында да древесный життар кошулат. Восточный життар булар өтө күчтүү, өтө ысык, страстный життар болот. Алар анан таттуулугу да көп болот. Восточный життарды билем десеңиз, көбүнчө бул арабтардын, индиялыктардын життарында, парфюмдарында көбүрөөк восточный життар болот. Алар ысык келген життар да. Эми биз ушул классификацияны, сиз буга чейин көрүп чыктыңыз. Классификацияны мындай сиз жаттап калышыңыз шарт эмес, болгону бир аз үстүртөн түшүнүп алсаңыз, сиз ошол каталогду окуп атканда оңой түшүнөт экенсиз да. Анан бул видеону бир 2 жума, 3 жумадан кийин дагы бир жолу көрүп коюңуз. Дагы ошо парфюмдар иштеп жүрүп, дагы бир жумада дагы бир көрүп койсоңуз, жакшы түшүнүп каласыз. Мындай пряный дегенде дароо житини элестете баштайсыз да, эгерде сиз життарды жыттаганча ошол окуп турсаңыз да каталогдон. Эми мен сизге классификацияны жөнөкөйлөтүү үчүн мындай жөнөкөй мындай жалпак тилде, парфюмерлердин тилинде эмес, мына сиз менен биздин тилибизде айтылган сөздөр менен дагы кичине түшүндүрүп кетсем, мына муздак жана салкын життар десек болот, таттуу жана жылуу життар деп койсок болот да. Мына муздак, салкын життар, мына булар ушул сүрөттөгүлөр муздак, салкын життар экен. Көңүл буруңуз, көпчүлүгүнүн түсү жашыл же көгүлтүр,
көгүш болуп турат же сирен болуп турат. Ушулар мына муздак жана салкын жыттар экен да көбүнчө. Мына ушуларды сиз көпчүлүк учурда жай мезгилинде сунуш кылсаңыз адашпайсыз, жана өзүңүзгө да жай мезгилинде алсаңыз сизге көбүрөөк жагымдуу болот экен да. Ал эми кыш мезгилинде жылуу жана таттуу ысык жыттар көбүрөөк жагат экен, анткени биз üşүп атканда бизге ошол жыттар жагымдуу болот экен да, жылуулукту каалайбыз. Мына могул жерде Иврес деген турат, жашыл түстө крестик коюп койгонбуз. Бул азыр каталогдо жок болгону, мен жашылдар аз болгон үчүн мисал катары киргизип койдум. Анан эң четте мына Пуртужур жана Мама деп турат. Буларда бир аз жашыл тондор турат, сүрөтүндө өзү саргыч жашыл болуп турат. Мама болсо жашылдын башкача түшүнүксүз жашыл болуп турат. Буларда бир аз зеленый же салкын жыттар бар экен да, толук эмес. Булар таттуу жана салкын жана жылуу. Мисалы үчүн Мамада үчөө тең бар да. Пуртужурда болсо салкын жана жылуу таттуу жыт бар экен да. Пуртужурда таттуу жыттардын көпчүлүгү болсо мына мондай пуштуу, оранжевый, кызылтым, кызылдын яркий кызылдар, оранжевый, яркий, аралаш кызыл менен же сары менен оранжевый, ушундай түстөр көбүнчө булар таттуу жана жылуу болот экен. Ошондой эле күрөңдүн кызылга окшогон жана күрөң түстөр дагы булар таттуу жана жылуу жыттар экен да. Негизинен бул дизайндан эле, сүрөттөн эле билип алсаңыз болот, даже жыттабай туруп таттуубу же салкынбы билсеңиз болот. Мына таттуу жана жылуу жыттар көбүнчө кыш мезгилинде тандасаңыз же бирөөгө сунуш кылсаңыз адашпайсыз көбүрөөк. Орто жыттар, мына орто жыттарды же таттууга айта албайбыз, же свежийский айта албайбыз, салкын жыттарга айта албайбыз. Мына орто жыттар алар башкача да, ысык дагы эмес, салкын да эмес. Булар көбүнчө сары түстө. Сары түстөгүлөрдүн кээ бирлери таттуу, жылуу түстөргө кирет, кээ бирлери болсо салкын жыттарга кирет экен да. Анан мына кычкыл жыттар булар. Мужскойго окшогон жыттар мына. Шато де Лелуар жана Кристалл деген жыттар. Буларда шипровый оттенектер бар, ошондой эле пряный оттенектер бар экен да. Фужерныйлар да бар болсо керек кээ бирлеринде. Мына буларды өзгөчө жетекчи болуп көнүп калган аялдар, чоң жаштагы аялдар, мындай властный, күчтүү, вольный ушундай аялдар көбүрөөк тандайт. Ошолорго сунуш кылсаңыз адашпайсыз. Аларга сөзсүз түрдө жагат. Мужскойго окшогон деп кээ бирлер сурайт. Ошол жыттар мына ушул экөөсү экен да. Биздин каталогдо ушул жыттарды мужскойго окшоп деп сунуш кылсаңыз болот экен.